Salam dostlar, azыр biz tizmеге арналган функциялар менен таанышабыз. Мурдагы сабакта мен тизменин аныктамасын айтканмын. Тизмеде бар түрдүү типтеги элементтердин жыйындысын айтабыз. Бирок дагы бир кошумча нерсе бар. Биз тизменин өлчөмүн жана андагы элементтерди өзгөртүп көзөмөлдөй алабыз. Жана албетте ал үчүн тиешелүү функциялар бар. Биз азыр ошол функциялар менен таанышабыз. Түшүндүрүүгө оңой болуу үчүн мен Python консолго кирейин жана бир tizme жарыялайын. Анын ичинде сан болсун, бир sub, андан кийин бир логикалык оператор болсун. Эң алгачкы функция append функциясы. Append функциясы тизменин аягына бир элемент кошот. Ал мындайча жазылат. Append деп жазылып, кашанын ичине биз кошо турган элемент жазылыш керек. Сан болсо ушундай сан жазып коебуз. Сан жазып кашаны жабабыз. Жана enterди басып аны экранга чыгарсак, мынакей тизменин аягына ушундай бир санды кошуп койду. Дагы бул append функциясынын жардамы менен биз тизменин дагы тизмеге тизмени кошсок болот. Мисалы үчүн a.append жана кашанын ичине мындай чарчы каша менен тизме жазылыш керек. 3, 4, 5 болсун. Enterди басып аны экранга чыгарсак, мынакей анын аягына ушундай болгон бир тизме кошулду. Жана дагы албетте бул функциянын жардамы менен sub кошсок болот, кортеж жана ушундай башка элементтер дагы кошсок болот. Append функциясы менен бирден ашык элемент тизмеге кошууга болбойт. Мисалы үчүн a.append деп жазып, бул жерге мен 2 элементти кошууга аракет кылайын, 23 жана 4 деген элементти кошууга аракет кылып, enterди бассам мындай ката чыгат. Append функциясы менен болгону бир элементти кошо алабыз. Кийинки функция extend функциясы. Анын иши тиешелүү тизмеге башка тизменин элементтерин кошуп, тизмени кеңейтет. Ал мындайча жазылат. Мисалы үчүн, эң алгач башка бир тизме жарыялайлы, анын ичинде 2, андан 3 деген маанилер болсун. Жана a.extend деп жазып, бул жерге b-ны жазсак, жана enterди басып анын маанисин экранга чыгарсак, мынакей 2, 3 деген маани бул жака өз-өзүнчө элемент болуп кирди. Эгер биз extend'ин ордуна append функциясын колдонгонубузда, анда бул экөө бир элемент болуп кирип калмак. Азыр ар бири өз-өзүнчө элемент. Мисалы үчүн, караңыздар, мен көрсөтүп берейин, жазып append b деп enterди басып анын маанисин кайра чыгарсам, мына караңыздар, ал экөө бир элемент болуп кирип калды, бир тизме болуп. Ал эми бул жерде ар бири өз-өзүнчө элемент болуп кирген. Кийинки функция insert функциясы. Анын иши сырттан биз көрсөткөн индекске элементти жайгаштырат. Ал мындай жазылат: insert. Жана эң алгач биз индексти көрсөтөбүз. Кайсы индекске элементти жайгаштырыш керек? Биз 0-нчы индексти тандайлы. Биз сырттан киргизүүчү элемент бул жерге жайланышат, бул жерге. Ал эми 34 бир кадам артка жылат. Биз сырттан мындай бир sub киргизели. fg болсун. Кашаны жабып, enterди басып анын маанисин экранга чыгарсак, мынакей fg 0-нчы индексте пайда болуп калды. Кийинки функция remove функциясы. Ал тизмеден биз көрсөткөн биринчи элементти өчүрөт. Ал мындайча жазылат: remove жана анын ичине бир элемент жазылыш керек. Ал fg деген элемент болсун. Анткени бизде fg деген 2 элемент бар, бул жерде жана бул жерде. Азыр remove функциясы биринчи жолуккан элементти өчүрүш керек. Enterди басып анын маанисин экранга чыгарсак, мынакей бул жерден fg деген элемент өчтү. Андан кийинки функция pop функциясы. Ал ийинчи индексте турган элементти өчүрөт жана аны экранга чыгарат. Ал мындайча жазылат: a.pop жана кашанын ичине кайсыдыр бир элементтин индекси жазылыш керек, өчүш керек болгон элементтин индекси жазылыш керек. Биз азыр true деген ушул элементти өчүрөлү, ал
экинчи индексте турат. Бул жерге 2 деп жазалы. Жана enter'ди бассак, мынакей true деген маанини экранга чыгарды. Ал эми анын маанисин чыгарсак, мынакей true деген маани бул жерден өчтү. Кийинки функция индекс функциясы. Эгер биз тизмеден кандайдыр бир элемент издечү болсо, индекс функциясы ошол биринчи жолуккан элементтин индексин экранга чыгарып берет. Ал мындайча жазылат. Индекс. Жана биз бул жерден 2 деген элементти издейли. Аны бул жерге жазабыз жана анын индексин бизге экранга чыгарып берет. Демек анын индекси 4кө барабар. Кийинки функция бизде count функциясы. Count функциясы ошол изделип жаткан элемент тизмеде канча жолу бар кайталангандыгын аныктайт. Азыр бул жерде бардык элементтер бирден эле кайталанып турат. Биз аны бир аз өзгөртөлү. Ага биз кандайдыр бир башка дагы маани кошолу, ал 2 болсун. Жана анын маанисин экранга чыгарсак, мынакей бул жерде 2 болду. Эми биз count функциясын иштетсек, a.count ушундайча жазылат. Count деп туруп 2-ни жазып, enter'ди бассак, мынакей 2 деген маани чыкты. Анткени бул 2 деген элемент бул тизмеде 2 жолу кезигет. 1 жана 2. Кийинки функция бизде reverse функциясы. Reverse функциясы тизмени оодарып берет. Азыр тизме бул түрдө турат. Reverse функциясынан кийин мындайга оодарылып калат. Аны жазайын, ал мындайча жазылат. Reverse ушундай болуп жазылат. Жана кашанын ичине эч нерсе жазылбайт. Анын маанисин эми экранга чыгарсак, мынакей ал маани оодарылып калды. Кийинки функция copy функциясы. Copy функциясы кандайдыр бир башка өзгөрмөгө ушул тизмени копиялап берет. Мисалы үчүн b деген жаңы, бул жака f деген жаңы өзгөрмө жарыялайын жана ага мен ошол a тизмесин копиялайын. Ушундайча жазылат жана кашанын ичине эч нерсе жазылбайт. Эми f-тин маанисин экранга чыгарсам мына ушундай. Ал эми a-нын мааниси дагы ушундай. Экөө бирдей болот. Кийинки функция бизде clear функциясы. Clear функциясы тизмедеги бардык элементтерди өчүрөт. Ал мындайча жазылат. Clear. Кашанын ичине эч нерсе жазылбайт. Enter'ди басып анын маанисин экранга чыгарсам, мынакей эч нерсе жок, жөн гана бош тизме болуп калды. Ал эми f-тин ичинде көргөнүңүздөрдөй мындай маани бар. Эгер мен copy функциясын иштетпесем, анда a функциясын тазалаган, a тизмесин тазалаганда f тизмеси дагы тазаланып калат. Мисалы үчүн мен мындай эле кылып d барабар f деп жазып койсом, албетте d да ушундай маанилер болот, f дагы ушундай маанилер болот. Бирок мен f функциясын тазалаганымда clear деп жазып тазалап f экранга чыгарсам, мынакей бош функция, ал эми d-ны чыгарсам, d дагы бош функция болот. Ошон үчүн copy функциясы бизге керек болот. Кийинки функция бизде sort функциясы. Sort функциясы негизинен массивтерде колдонулат. Бирок Python'да массив деген түшүнүк жок. Ошондой болсо дагы биз эгер тизмеге бир тектүү элементтерди киргизчү болсок, анда ал массив деп аталат деп айтсак болот. Азыр биздин жогорку тизмеде ар түрдүү типтеги элементтер бар. Эгер биз бир типтүү элементтерди жайланыштырсак, анда ал массив деп атасак болот. X деген мындай тизме жарыялайын жана анын ичинде жалаң сандар болсун. 7 болсун, 9, 1, 2 болсун. Ушундай болгон бир тизме жарыяладым. Биз аны массив деп атасак болот. Жана sort функциясы ушул бул жакта тизменин ичиндеги, массивдин ичиндеги элементтерди сорттоп иреть менен жайгаштырып берет. x.sort деп жазылат. Sort жана кашанын ичине эч нерсе жазылбайт. Enter'ди басып x'ти чыгарсам, мынакей бул жактагы элементтер сорттолуп калды. 3 бул жерде болчу, бул жерге өтүп калды. Мынакей 4, 7, 9 болуп, бул жактагы элементтер сорттолуп калды. Кийинки функция sum функциясы. Ал массивдеги элементтердин суммасын таба берет. Ал мындайча жазылат. x.sum. Жана кашанын ичине албетте эч нерсе жазылбайт. Ооба бир аз адаштым. Бул жакта sum
x.sum болуп жазылбайт, жөн гана sum деп жазылыр. Кашанын ичине x жазылат. Жана enter'ди бассак, мынакей ушул x массивиндеги элементтердин жалпы суммасын экранга чыгарып берди. Андан кийинки функция max функциясы. Ал ошол массивдеги эң чоң элементти экранга чыгарып берет. Мынакей бизде азыр эң чоң элемент 9, чын эле. Бул жакта 9 эң чоң элемент болуп эсептелинет. Андан кийин min функциясы. Min функциясы ошол массивдеги эң кичинекей элементти экранга чыгарып берет. Мынакей 1 бул тизмедеги эң кичине элемент болуп эсептелинет. Ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Эгер сиз билген кандайдыр бир башка функция бул видеодо айтылбай калган болсо, ал функцияны түшүндүрмөсү менен комментарийге жазып коюуну унутпаңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.